Мен Медетбек кызы Шайыргүл Баткен райондук маданият бөлүмүндө адис болуп иштейм. Буга чейинки мамлекеттик кызматкер окуган Манас эпосунун Теңирүүл бөлүмүнөн улантып кетсем. Алооке ошентип чапты таласты. Ошондо Нойгуттардын мыктысы Ак балта да эли жерин жоого чаптырып, кирип кетер көр таппай, корголоорго жер таппай айласы куруду. Өлүү болсок бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө бололу деп, төрөнүн уулу Орозду абамын жакыбына барайын деп, өлгөндөн калган журтун жыйып, чачылгандан калган мүлкүн жыйнап таласка келди. Жакыптан элебирээк 17 карап калган Ак балта 17 чогултуп, карып болгон байды баш көтөрүп, коюу короолош, ашы жоролошкондо. Бирине бири арманын айтса түгөнбөйт. Озондоп отура бергенде болбос деп, азганактай журтту көчүрүп, ордонун 4 бир тегерене боздошуп, талас менен коштошуп, өтөктөп күркүрөө багыт алса, ал жак Алоокенин астында өрт таяна жүрсө кайберен өтчү өтмөк бар деп ошону бет алып тоо таяна көчтү. Үйрүлмөнүн сазына өргүп конуп, бир күнү бай менен Ак балта жакып кеңеш курду.